Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр жана ошондой эле биздин катталуучулар. Бүгүн биз сиздерге дагы бир мына ушундай үйдүн долбоору жана анын керектелүүчү чыгымдары боюнча маалымат бермекчибиз. Атап айтсак, бул үй негизинен 3 бөлмөлүү ашканасы менен кошкондо. Ал эми узун туурасы 13кө 7. Өзгөчөлүктөрү тууралуу айта турган болсок, бул үй паксадан болгон, ылайдан. Анда эмесе алдыда дал ушул үйдүн чыгымдарына канча кеткендиги боюнча сиздер назар салып турсаңыздар болот. Анткени буга чейинки биздин видеолордун комментарийлеринде мына ушундай бюджетный же болбосо аз акча кете турган эконом класстагы үйлөрдүн долбоорун сурашкан. Ошондуктан биз мына ушул паксадан жасалган үйдүн долбоорун сиздерге сунуштайлы деп чечтик. Негизи мында эң чоң негизги бөлмөсү зал, ошондой эле уктоочу бөлмөсү, ошону менен бирге ашканасы дагы бар. Ал эми коридору узундан болот дагы. Мына ошол коридордун бир четинде баягы жакузи же болбосо жуунуучу бөлмө дагы камтылат. Эми азырынча бул үй толугу менен бүтө элек. Бүгүнкү видеодо биз сиздерге мына ушул үйдүн фундаментине, дубалына жана ошондой эле крышасына, чатырын жапканга канча каражат кеткендиги боюнча сиздерге толук маалымат бермекчибиз. Ал эми бул видеодон сиздерге үйдүн долбоору түшүнүксүз болушу мүмкүн. Ошондуктан видеонун башындагы үйдүн проектин, үйдүн планынан сиздер так даана көрүп алсаңыздар болот. Эмесе биз алдыда дал ушул үйгө кеткен чыгымдар боюнча сиздерге маалыматтарды берип өтөбүз. Андыктан өзүңүздөргө керектүү, эгерде ушундай үйдүн долбоору керек болсо, ручка кагаз алып жазып алсаңыздар болот. Бул негизи 3 бөлмөлүү паксадан же болбосо ылайдан курулган үй. Сиздер суранган аз акча кете турган бюджетный же тагыраагы эконом класстагы үйдүн долбоору. Эмесе үйдүн чыгымдары боюнча маалыматты баштайбыз, андыктан кунт коюп угуп туруңуздар. Бул үйдүн негизи биз башында айтып өткөндөй фундамент, дубал, крышасын гана эсептедик. Эми фундаментине келсек, фундаменттин бийиктиги 1 метр. Ал эми буга кетчү чыгымдар: цемент 3 тонна 5,5 сомдон 16,500 сом, шагал 3 камаз 3000 сомдон 9000 сом, таш 1 камаз кеткен 6000 сом, арматура 10 размердеги российский арматура 450 метр кеткен, ар бир метри 32 сомдон 14400 сом. Хамыт зымдары, каркасын токканга керектүү каражаттары 2000 сом. Ал эми бул фундаментти куюунун уста акысы 34 кубометр болгон. Жалпы ар бир куб метрин 1200 сомдон куюп, ошондо 40800 сом фундаменттин уста акысына кеткен. Тамак ашына 10,000 сом кеткен. Жалпы фундаменттин чыгымдары ошондо 98700 сомго барган, чамалаган. Андан кийинки биз башында айтып өткөндөй бул паксадан, дубал, ылайдан дегендей. Пакса дубалдын узундугу 53 метр, ал эми бийиктиги 2,5 метрди түзөт. Ал эми уста акысы болсо дүң баалашканда 40,000 сомго барган. Бул жагын эми кимдир бирөөгө табышмак болушу мүмкүн. Андыктан сиздер бул жагын усталар менен сүйлөшүп, же болбосо билген адамдардан сурап алсаңыздар болот. Бул дүң баалаганда ушул биз айтып өткөн, жанагы көрсөткөн үйдүн паксасын куруп берүү уста акысы 40,000 сомго барган. Ага 5 камаз топурак кеткен, ар бир камазы 1,5 сомдон 7,5 сом топурак үчүн каражат сарпталган. Ал эми тамак ашына 15,000 сом. Жалпы чыгым, дубалга кеткен чыгым ошондо 62500 сомго барат. Андан кийинки крышасы, чатыры. Бул крышасы жөнүндө айта турган болсок, жалпы эле жыгач керектүү ушул карагайлар, брус, таштамай, рейка, сасна жыгачтардын жалпы баасы 80,000 сомго чамалаган. Ал эми шипр канттыкы, бул Бишкектен чыгат, Кант ШП деген ишканадан 100 дана шипр кетип, ар бир данасы 350 сомдон болуп 35,000 сом шипрга кеткен. Ошону менен бирге мык, чаңгек жана башка керектүү каражаттарга 5,000 сом сарпталган. Ал эми үйдүн үстүн жаап берүү устанын акысы болсо 35,000 сом. Ал эми тамак ашка болсо 10,000 сомдой каражат кеткен. Жалпы чыгым крышаныкы же болбосо
ошол чатырын жапканга 165 миң сом туптуура ушунча акча кеткен. Мына ушундай фундамент дуал крыша боюнча кеткен каражаттардын бардыгы мына ушул. Эми биз жалпы чыгымдардын эсебин сиздерге чыгарып берели. Жалпы чыгым фундаментке башында өзүңүздөр көргөндөй 98.700 сом акча коротулду. Дуалга 62.500 сом коротулду. Ал эми крышага 165 миң сом. Мына ушул суммалардын баарын кошуп келгенде 326.200 сом акча сарпталды. Мына ушундай урматтуу биздин көрүүчүлөр, ошондой эле катталуучулар. Албетте суроолор пайда болушу мүмкүн. Эмнеге чыгымдар мындай же башка дегендей. Ар бир жерде уста акы, ар бир жердин өзүнүн шартына жараша ар кандай. Тарифтер бул Кыргызстан боюнча бирдей тариф эмес. Уста акылар, каражаттар жана башка нерселерде бааларда айырма болушу мүмкүн. Биз сиздерге бүгүн мына ошол паксадан курулган тагыраагы эконом класстагы үйдүн фундаментинен дуалы жапканга чейинки каражаттарын эсептеп чыгып бердик. Андыктан видео жаккан болсо класс басып, ой пикирлерди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Биз мына ушундай үйлөрдүн дагы башкача долбоорлорун чыгарганга аракет кылабыз. Эгерде сиздер бизге канча көбүрөөк катталып, көбүрөөк класс басып, биздин видеолордун жайылышына, биздин көрүүлөрдүн көбөйүшүнө салым кошсоңуз, биз дагы сиздер үчүн пайдалуу жана керектүү делген видеолорду тартканга аракет кылабыз. Урматтуу биздин интернеттеги көрүүчүлөр, катталуучуларыбыз, мен эми аягында айтайын дегеним, деги эле кийинки видеолордо сиздер кандай үйлөрдүн проектилерин көргүңүздөр келет жана кандай тартипте, кандай формада, мындайча айтканда кандай проекттеги үйлөр сиздерге жагат, кандай үйлөрдү көргүңүздөр келет. Мисалы, бир кабаттуу, чакан тыкан, 3 бөлмөлүү, 4 бөлмөлүү же болбосо бир кабаттуу мансарды менен, болбосо 2 кабаттуу, ошол эле 10/12 же полторашкабы, кыскасы ошол боюнча өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазып калтырыңыздар. Буюрса, биз аракет кылабыз. Буга чейин мен ошол үйлөрдүн чыгымдарын эсептеп чыгарган видеолорду көп эле чыгарып жүргөн болчумун, бирок тилекке каршы башка жумуштар көп болуп кеткендигине байланыштуу ал долбоор токтоп калган болчу. Буюрса, мындан ары баштайбыз. Эми жаз келип атат. Үйлөрдүн чыгымдары, үйлөрдүн ремонттору, навес болобу, малкана, койкана, тоокана, кыскасы баарын эсептеп чыгарганга, сиздерге даярдаганга аракет кылабыз. Андыктан биздин каналга катталып, биздин видеолорду башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар.